Нурбек, мына иниң айылда арашан кочкор багып атыптыр. Бул арашан дейт, арги бар нерсе дейт. Бунун эмне кереметтери бар экен, эмне артыкчылыктары бар экен бунун? Бул жаныбардын. Мен иним эле эмес, бул Кыргызстан боюнча чоң оору болуп атпайбы? Вирус катуу. Мунун артыкчылыгы мына көрүп атасыз. Чоңдугун, ой. Мен эми өтө деле бою кичинекейлерге кирбейм. Мына көрүп атасыз муну. Анан эмеси эт. Эт берүүдө анча-мынча торпоктун этин эле берет экен булар. Анан этинин салмагынын чоңдугу көбүнчө. Анан монда кооз болот экен. Кишиге ынак. Өтө ынак. Булар багы көбүнчөсү бапестеп кол менен багып атып, булардын баары мышыкка окшоп кишиге жакын болуп калыптыр. Анан бул азыр эмнеге бош жүрөт деп атасыз да, мына бул деген буга чейин клеткада турган. Бул эми сентябрдан баштап өзүбүздүн койлорго чуркайт. Сентябрдан баштап ошол клеткада турган бойдон кошуп ийсек эме болот. Алсырайт, муун агып ушинтет. Анан бул азыр ээн жүрүш керек деп анан атайын ушу бошотуп ушу сарайыбызда жерибиздин тегеретесинде айланып жүрөт. Анан артыкчылыгы бир улакты дос кылып алыптыр. Ооба. Эми жанына кошо. Анан бул азыр эки тиш болгондо тишин ачып көрсөтө албай атам. Ооба. 1 жаштан өтүп калган, боруктан өткөн. 2 жаш деген сөз да бул. Артыкчылыгы мына ушул чоңдугу, кооздугу болот экен мынакей. Мунун кулактарын өлчөйт экен. Мен өзүм деле муну менен анча көп баш оорутпайм. Өзүм деле мал багам да шаарда, бирок бул араша менен көп баш оорутпайм. Анан булардын ушу кородо койлорунун баары арашанга өтүп алган. Анан эмеси чоңдугу. Анан мунун өтө минус жактары да бар экен. Ооба. Муну багыш керек экен. Биздин койлордо кородон чыгарып, анан кечин ит менен кудуруп келип, бул ага чыдабайт экен. Ага көнбөйт. Ол азыр сиз көрдүңүзбү, көрбөй калдыңызбы? Бир жегенде жарым чака жем жейт. Анан ошондо бир күндө канча? 2 жолу. 2 жолу. Эрте кеч. Анан берки биздин меронос койлорго деле күнүнө 1 чакадан берсе чоңоет беле деген деле ой кетет. Ооба. Анын жүнү сонунда. Анан бул эми бренд болуп калды да. Бул эми азыр биздин эме боюнча Айыл чарба министрлигинин эмесине Кыргызстан ичинде порода катары катталды. Жакын деле катталды. Экспортко кетти, Өзбекстанга кетти. Дагы бир жерде бир орус Россияда багып атканын көрдүм мен, орус арашан порода экен деп. Анан эми билбейм, башында эмес, азыр деле бир кандайдыр бир күмөн ойлор менен эле ушул нерсе бир мода болуп жүрүп эле анан бир калып калабы деген ой кете берет. Бирок антейин десең, бүгүнкү күндө муну көбөйткөндөр, анан алып сатарларда дагы кой сатам десең, арашанбы же простойбу дешет. Азыр ошондой сорт менен сатылып калды да. Порода менен. Бул өзү доллар деген кочкордун тукуму экен. Анан кочкорду ушул баарыбыз эле зоотехник болуп кетпедикпи? Кочкорду ушинтип папестеп сентябрга чейин жакшы багып туруп анан кошот. Түн ичинде, кечинде кошот. Ошол койлор күндүз туйт. Бул 98% эме практически бүттү. Түн ичинде кошот, кечинде. Күндүз бөлүп коет. Койдун бардыгы күндүз туйт. Анан активный болот булар. Жоош болот. Кишиге жакын. Бирок могу сүзөнөк бул. Сүзөнөк киши качырат. Анан мондай чоң баш менен майда чүйдө бала бакыраны сүзсө мореки бес менен кооптуу эле негизи. Анан ушу инимдин кайын журттары ошол жетекчиликтер көбүнчө ушу арашан менен бизнес кылышат. Анан ошол жактан келген кочкорлор муну эми арзан сатып алышкан. Арзан сатып алганда деле бир жакшы каранын эме баасында келген. Минус ушул кокус чыгым болсо, өлүп калса, бир кой 10 койдун кунунда өлөт да. Ошо. Пайда алып келсе жакшы мына. 1 жылкынын баасына алып келет ушундай. Анан аты ким экенин билбейм, доллардын тукуму.